Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тема ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүү. Баарыбыз дептерибизди алып, числону жазып, теманы жазабыз. Бүгүнкү сабактын максаты ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүү ыкмаларын үйрөнө аласыңар. Жана чембирдиктердин ортосундагы байланышта ошол ыкмаларды колдонуп, маселе мисалдарды чыгарууну үйрөнө аласыңар. Жаңы темага киришүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында математикалык диктант жазып алабыз. Баарыбыз даяр болсок, анда баштайбыз. Биринчи. 2,35 сантиметрде канча миллиметр бар? 2,35 сантиметрде канча миллиметр бар? Экинчи. Каалагандай ондук бөлчөк жазгыла. Каалагандай ондук бөлчөк жазгыла. Үчүнчү. 3,748 көбөйтүү 100 барабар канча? 3,748 көбөйтүү 100 барабар канча? Төртүнчү. 12,2 санын жазгыла. 12,2 санын жазгыла. Бешинчи. 87ден 16 санын жазгыла. 87ден 16 санын жазгыла. Жазып бүттүкпү? Азаматсыңар. Жазып бүткөн болсок, анда баарыбыз чогуу текшеребиз. Биринчи. 2,35 сантиметр барабар канча миллиметрге? 1 сантиметрде 10 миллиметр бар экендигин эске алып, 2,35 сантиметрди 10го көбөйтсөк, 23,5 миллиметр келип чыгат. Экинчи. Каалагандай ондук бөлчөк жазгыла. Ондук бөлчөк төмөнгүдөй түрдө же болбосо төмөнгүдөй түрдө жазылышы керек. Ондук бөлчөктүн бөлүмү 10 же ондун даражалары болушу шарт. 10 же 100 же 1000 же 10.000 деген сыяктуу. Же ондун даражалары болсо, анда туура болуп эсептелинет. Же төмөнгүдөй түрдө да жазган болушуңар мүмкүн. Эгерде төмөнгүдөй түрдө дагы 12,156 деген сыяктуу жазган болсоңор, туура болуп эсептелинет. Үчүнчүсү. 3,748ди 100гө көбөйтсөк канча чыгат? 100 бул ондун экинчи даражасы болгон үчүн өтүр 10го карай 2ге чылып, төмөнгүдөй жыйынтык келип чыгат. 374,8. Төртүнчүсү. 12,2 саны төмөнгүдөй түрдө жазылат. Бешинчиси. 87ден 16 момундай түрдө жазылат. Текшерип алдыкпы? Анда сабактын планыга өтөбүз. Бүгүн 3 план менен иштейбиз. Биринчи бул ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүү. Экинчи чембирдиктердин ортосундагы байланыш. Үчүнчү мисалдар менен ышыктоо теманы. Анда биринчи план. Теманы мисал аркылуу түшүндүрөм. 14,56 бөлүнгөн мисалы 10. Мында ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүү кандай эрежелерге баш ийет? Биз мурдагы сабакта өткөнбүз. Ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүүдө ондун канчанчы даражасына көбөйтсөк, ошончо цифрага үтүр 10го карай жылат деген эреже бар болчу. Эми бөлүүдө карама каршысы. Ондук бөлчөктү ондун канчанчы даражасына бөлсөк, үтүр солго карай ошончо цифрага жылат. Демек, мындан жыйынтык кандай чыгат? 1,400,456 деген жыйынтык келип чыгат.
себеби үтүр солго карай бирге бир цифрага жылды. Түшүнүктүү болдубу? Эми муну мисалы далилдеп көрөбүз. 14,56 деген санды бөлчөк түрүндө кантип жазсак болот? Бөлчөк түрүндө 1456 түрүндө жазылат. Себеби бул биринчи аралаш бөлчөк түрүндө жазып, буруш бөлчөгкө келтирсек төмөнгүдөй түрдө жазылат. Эми муну бөлөбүз канчага? 10го. Барабар. Бөлчөктөрдү бүтүн санга бөлүүдө эрежени пайдаланып, анда төмөнгүдөй жыйынтык алабыз.
0 болгон үчүн жетишпеген цифраларды нолдор аркылуу толуктап өтүрдү ажыратып койдук. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөн болсок, анда экинчи планга өтөбүз. Мында 1 сантиметрде 10 мм бар экендигин эске алып, анда 172-ни бөлөбүз 10го. Анда жыйынтык бөлүмүндөгү сандын 1 0 болгон үчүн өтүрдүн оң жагынан 1 цифраны таштап, өтүрдү ажыратуубуз зарыл. Анда 17,2 деген жыйынтык келип чыгат. Демек 172 мм-де 17,2 сантиметр бар экен. Түшүнүктүү болдубу? Дагы бир мисал. 273 килограммда канча тонна бар? 273 килограммда канча тонна бар? Аны аныктоо үчүн биринчи 1 тоннаны 1000 килограмм бар экенин жазып, 1000 килограмм бар экенин эске алып, 273-тү бөлөбүз канчага? 1000ге. Эми карагыла, бул жерде 3 0 болгон үчүн бөлүмүндө 3 цифраны оң жагынан таштап, анан өтүр ажыратуу зарыл. Анда бул алымында өзү 3 цифра болгон үчүн өтүр ажыратылып, бүтүн бөлүгү 0 болуп жазылат. 273 0 бүтүн 1000ден 273 сан келип чыгат. Демек 273 килограммдан 0 бүтүн 1000ден 273 тонна бар экендиги келип чыгат. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөн болсок, анда номер 434 көнүгүү. Номер 434 көнүгүүдө таблица берилген жана боштуктар берилген. Боштуктардын силер туура маанилер аркылуу толтурулушуңар зарыл. Бул боштуктарды толтурууда ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүүдө колдонулган эреже аркылуу толтургула. Жана 436 көнүгүү. 436 көнүгүү дагы бул чембирдин ортосундагы байланышты жана ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүүдө колдонулган эрежени пайдаланып мисалдарды чыгарабыз. Эгерде тапшырмаларды чыгарууда кыйналсаңар, анда 180 жана 181 бетти ачып, кайра окуп, туура чыгарганга аракет кылабыз. Тапшырма 435 жана 437 көнүгүү. Андан сырткары эреже жана формуларды жаттаганды унутпайбыз. Саламатта калгыла.